Саламатсыңарбы? Гүл замандын бактылуу жаштары болгон сүйүктүү окуучуларым. Мен силерди 9 май улуу жеңиштин 75 жылдык майрамы менен куттуктайм. Ар дайым ушундай тынчтык заманда бактылуу өмүр сүрүшүңөрдү каалап, бүгүнкү тарбиялык саатыбызды баштамакчымын. Сабактын темасы: аталардын эрдиктерин даңктайбыз. Ал эми төмөнкү нерселерди билип, тарбиялык маанисин өздөштүрүүңөрдү бул сабакка максат кылып койдук. Силер улуу ата мекендик согуштун чыгышы, жүрүшү жана аякташы жөнүндө маалымат аласыңар. Жана да элибиздин тарыхын үйрөнүп, эл баатырларын даңктап, даңазалап жана алардын өмүрлөрүнөн өрнөк аласыңар. Ошондой эле эл жерди сүйүүгө, ата мекенди коргоого, эр жүрөктүүлүккө, патриоттуулукка багыт аласыңар. Мына ушундай өр күлкү менен жай турмуштун агымында өмүр кечирип тынч жашап жаткан СССР элине 1941 жылы 22-июнда фашисттик Германия капысынан кол салып чабуулга түшкөн. Тукум кырыт кыламын деп камуруп, туш-туш жактан душман кирди чамынып, эптимимде гүлдүн жыпары жетемес, каңырсыган кандын жыты агылып. Мына ошол күндөн тартып эң бир каардуу, айтып бүткүс азаптуу күндөр башталды. Бул кабарды уккан Совет элинин кыжырдануусу кайнап, элдин тынч жашоосуна бүлүк салган фашисттерге каршы туруп, туулуп өскөн жер, ата мекенди коргоого, керек болсо эл үчүн, жер үчүн кан жанын аябоого ант беришип, алга деген чакырык менен 16 жаштан 50 жашка чейинки эр азаматтар жана кээ бир аялдар да кан күйгөн согуш талаасына аттанышкан. 1941 жылы сентябрь айында курамында кыраандай кыргыз жоокерлеринен куралган 385 атуучу дивизия, улуттук кавалериялык 40 дивизия жана 153 атуучу бригадалар чыгышты көздөй бет алышып, кырчылдашкан кан майданда эли журтун коргоо үчүн согуштун не бир алаамат, не бир апаат күндөрүн баштан кечирген. Бул согушта кечээки эле үй кожойкеси болгон аялдар жана жаш жеткинчек балдар эмгекке тартылды. Эгин талаасынан тартып, завод, фабрика, кала берсе курал-жарак, ок жана снаряд жасоону да пландан ашыкча жасашты. Ал эми тылдагы эмгекчилердин күжүрмөн эмгеги айтып бүткүс. Мында кары картаң, аялдар жана жаш балдар баары фронтко, баары жеңиш үчүн деген ураан алдында күжүрмөн эмгектенип, фронтко азык-түлүк, кийим-кече, деги эле эмне керек болсо бардык зарылчылыктарды жөнөтүп турду. Канткен менен согуш деген согушта канчалаган өмүрлөр кыйылды, канчалаган аталарыбыз, агаларыбыз дене мүчөсүнөн ажырап майып болду, нечен дегени дайынсыз жоголду. Ошондой эле баатырларча курман болгону миңдеп саналат. Натыйжада канчалаган ата эне ботодой боздоп баласын, жол карап күткөн жароокер жар сүйгөн жарын, ата деп эркелөөчү балдар жашоодогу аска тиреги болгон атасын жоготту. Эх, арман күн. 1418 күн фашист тынбай атып, ажалды турду чачып, саат сайын 10 000 жоокер 10 000 гүлдүн жашоосу токтоп турду, 10 000 эне боздоп турду. Кантсе да кан манастын урпагы болгон кыраан жоокерлерибиз согушта эрдик көрсөтүп, 150 000 орден медальдар менен сыйланган. 29 даңк орденинин ээси, ал эми 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры болгон.
Ошондой эле Панфиловчулардын эрдиги өзгөчө. Алар Панфилов Иван, Якубов Осмон, Шопоков Дүйшөнкул, Чортеков Анварбек, Үсөнбеков Калыйнур, Түлөбердиев Чолпонбай, Кешебаев Мамасалы, Тайгараев Тукубай, Алиназаров Садык, Асаналиев Жумаш, Асанов Дайыр, Оторбаев Асанбек, Садыков Самат жана башкалар. Балдар, силер билесиңерби, улуу ата мекендик согушта Совет эли кантип улуу жеңишке жетишкендигин? Анда көңүл бурабыз. Муну ошентип 1418 күн кырчылдашкан кан күйгөн согушта фронттогу жана тылдагы темирдей бекем тартиби, тоодой күч-кубаты, мыкты аракети, бир максат, бир багытты көздөгөн Советтер Союзу улуу жеңишке жетишти. Тагыраак айтканда, фашисттик Германияны Советтер Союзу талкалап, Берлин шаарында жеңиш туусун желбиретип, немес элин мындан ары баш көтөргүс кылып, Совет элине эркиндик жана тынчтык алып келди. Жеңиш, жеңиш, кубанычтуу бул кабар, туш-туш жака көз ирмемде тарады. Тынчтык, өмүр, эркиндик деп жар салган, салют берген Москваны Кремлди карачы. Бул күн 1945 жылдын 9 май эле. Иосиф Сталин бул күндү жеңиш күнү деп жарыялады. Жарлыкты атактуу диктор Левитан радиодон уктурган. Бул күн улуу жеңиш күнү. Дайыма улуу бойдон кала берет. Анткени андан бери 75 жылдын жүзү болсо да, жана мындан ары да эч качан өз баасын жоготпой, улуу майрам бойдон калаарын тарых өзү тастыктап турат. Ал эми ошол улуу ата мекендик согушта кан жанын аябай, эркиндик, тынчтык алып келген аталарыбыздын, агаларыбыздын ысымдары биз кийинки жаш муундардын жүрөгүндө сакталып, эрдиктери эч качан унутулбайт жана ар дайым аталардын эрдиктерин даңктайбыз. Аттанган туулган жер үчүн, аттанган котман эл үчүн, гүл коюп эске ыйламам, оолуңар жокер эл үчүн. Балдар, силер бүгүнкү теманы аябай жакшы түшүндүңөр окшойт, азаматсыңар. Анда эмесе үй тапшырмасын алабыз. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла.